Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналды көргөнгө абдан кубанычтамын. Менин планымда ошол дүйнө экономикасынын көлөмүн, кайсы өлкөдө ички дүн продукциясы чоң, кайсы өлкө күчтүү, ошону болчу планым боюнча. Анан бүгүн ушул темага кайрылдым. Албетте дүйнө жүзүндө көп геосаясий, экономикалык нерселер болуп кетип атат. Бирок алардын баарын тастыкташ керек, ага убакыт керек. Ага чейин 2023 жылдын ички дүйнө жүзүндөгү чоң экономикалардын ички дүн продукциясын карайлы. Аны карасак кеттик кандай эмесе. Бүгүнкү күнү эң биринчи орунда бул Америка Кошмо Штаттары. Бүгүнкү күнү анын сырткы карызы 36 триллион доллардан ашып, дүйнө жүзүндөгү тарыхтагы рекордту түздү. Бирок анын улуттук экономикасынын көлөмү 26,9 триллион доллар да, 27 триллион доллар десек болот. Бул дүйнөдөгү эң чоң экономика жана ага кандайдыр бир деңгээлде ушул атаандаштыкты кылганга аракет кылган экономика бул Кытай. Кытайдын экономикасы бүгүнкү күнү 19,4 триллион доллар деп эсептелинет. Эми негизи андан кийинки кайсы өлкө күчтүү деп айтса болот? Андан кийинки эң күчтүү өлкө деп эсептелип 3-чү орунда турган бул деген Жапон өлкөсү. Жапониянын экономикасы бүгүнкү күнү 4,4 триллион доллар. Жапониядан кийин кандайдыр бир алар менен атаандаштырылган ушул Америка Штаттары, Кытай жана Жапония кандайдыр бир кичинекей атаандаштыкты түзүүчү мамлекет бул мисалы үчүн Германия. Германияныкы 4,3 триллион доллар анын экономикасынын көлөмү. Ал эми Германия менен кандайдыр бирге жакындап турган өлкөлөрдү издесек, бул Индия да. Индиянын экономиканын көлөмү 3,7 триллион доллар. Индиядан кийин анан Улуу-Британия 3,2 триллион доллар. Андан кийин Франция кетет да. Францияныкы болсо 2,9 триллион доллар экономикасынын чоңдугу. Эгерде евро биримдиктин баарын жыйнап келсек, евро биримдиктин жалпы экономикасынын көлөмү Америка Штаттарынан кичирээк болуп калат да. Ошол 25-24 триллион доллардын тегереги болуп калат. Андан кийинки ошол Австралияны карасак, мисалы үчүн 1,7 триллион доллар. Бразилияны карасак 2,1 триллион доллар экономиканын көлөмү. Италияныкы 2,2 триллион доллар. Италия күчтүүрөөк да. Эгерде мисалы үчүн Орусияны карасак, Орусия дүйнө жүзүндө 20 эң мыкты экономиканын ичине, эң чоң экономиканын ичине кирет. Ошондо Орусия 11-чи орунда болуп калат. Орусиянын экономикасы бир гана 2,1 триллион доллар деп эсептелинет 2023 жылга караганда. Ошондо мисалы үчүн Түркия Орусия менен атаандашып жаткан, анын экономикасы 1 триллион доллар, Сауд Аравиясы дагы 1,1 триллион доллар да. Эгерде бүт ошол араб мамлекеттерди алсак, алардын жалпы экономикасы бир Германияныкына араң келет. Анан ошонун ичинде мисалы үчүн Австралия, Бразилия, ошол Аргентина, Италия керек болсо, көп учурунда ошол Орусия менен кандайдыр бир атаандашты түзө алат да. Элестеткиле, 25 миллион калк жашаган Австралия, же болбосо эгер Бразилияны алсак, Италияны алсак, кичинекей өлкөлөр 140 миллион киши жашаган бир Орусиянын экономикасы менен барабар. Ар бир өлкөнүн өзүнүн экономикасы өзгөчө да. Ошон үчүн эгерде Түштүк Кореяны алсак, бул дагы Орусия менен атаандаша алат. Түштүк Кореянын экономикасы 1,7 триллион доллар да. Эгерде Тайваньды алсак, кичинекей эле Тайваньды алсак, анын экономикасы 0,7 триллион доллардын тегерегинде. Кичинекей арал дүйнө жүзүнүн экономикасына атаандаша алат да. Анан Индияда эгерде 1,5 миллиард калк жашаса, ошо 3,7 триллион доллар экономикасы. Кытайда ошо 1,2 миллиард калк жашаса, аныкы 19 триллион. Ушул нерсе ойлондурат да. Ошондо эгерде карасак, эгер блок менен бөлсөк, Америка Штаттары менен ушул дүйнөдөгү эң чоң экономика менен атаандаша алган Кытай качан атаандаша алат? Эгерде Кытайга Индия кошулса, Түштүк Корея кошулса, Жапония кошулса, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, ушул бүт өлкөлөр, Таиланд бүт баары кошулганда гана Тайвань менен кошом. Ошондо гана баягы Асиан өлкөлөрү, баягы Тынч океандагы жайгашкан азиялык өлкөлөр Америка Штаттары менен атаандаша алат. Ошондо Америка Штаттарына эгерде карасак,
Канаданын эле экономикасы бүткүл Россиянын экономикасы менен барабар да, 2,1 триллион. Мексиканын экономикасы кошсо, ошондо мындай кандайдыр бирдей болуп калат да. Евро биримдик Америка Кош Штаттары жана Кытай 3 мындай чоң фракция бул дүйнөнүн экономикасынын негизи ушундай ополтоолору десек болот. Жалпы дүйнөлүк экономиканын ИДПси, ички дүң продуктусу 105 триллион доллар деп эсептелинет да. Ошондо эгерде карасак, ушул картадан биз Кыргызстанды таба алабызбы? Өтө кыйын да, өтө кыйын Кыргызстанды табыш. Анткени ушул картада Кыргызстан көрүнбөй калат да. Кыргызстан бүткүл өлкөлөрдүн экономикасынын рейтингтеринин ортосунан ылдыйраак болуп калат. Ушундай азыр абалдабыз, бизге өнүгүшүбүз керек, аябай өнүгүү зарыл болуп жатат. Эгерде ушул картада көрүп атасыңар, экономикалар негизи мындай чоң-чоң көбүрөгү, мындай карарагы бул деген ИДПде 50 миң доллар бир кишиге бир жылына ички дүң продуктусунун көлөмү. Ошондо карасаңар, биздики аябай саргыш болуп кетет да, эгерде аябай мындай супсак болуп калат өнүгүү. Калган эгерде карасак, дүйнө жүзүндө эң чоң концентрация, акчанын концентрациясы Америка Кош Штаттарында жана евро биримдикте. Акчанын дагы бир концентрациясы Жапония менен ошо Азияда да. Дагы ушул Сауд Аравияларда, ошол жерде ИДП аябай чоң киши башына. Ал эми калган дүйнө жүзү боюнча, калган дүйнө жүзү өтө кедей. Ушундай ситуация. Орусияны алсак да, Орусия баарын рейтингтердин ортосунан ылдый кетет да. Ошон үчүн бүгүнкү күнү элестетик эле, эң биринчи орунда бул билим да, экинчи орунда экономика, үчүнчү орунда аскерий күчтөр. Ошондуктан элестетип койгула, бүгүнкү дүйнө кимдин колунда экенин да. Ошондо баягы ушуну такт санасаңар, такт түшүнсөңүз билесиңер да, ушуларды кууп жетиш үчүн, ушул лидерлерди кууп жетиш үчүн эмне кылыш керек? Экономиканы өнүктүрүш керек да. Армия экономиканы өнүктүрүш керек. Ошон үчүн ишкерчиликте жасаш керек. Ошо бизнес пландоого өтүш керек, бизнес пландоону үйрөнүш керек. Могу мисалы үчүн QR код менен өтсөңөр болот, анан аяктан инструкция келет, эмне кылыш керек. Ушинтип өсүп өнүш керек да. Негизи максаттар ушундай. Биздин да өлкөбүздүн максаты ушул да. Биз деген өнүп өсүшүбүз керек, байышыбыз керек. Ансыз оокат такыр болбойт. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө силердин пикириңерди комментарийлерге жазгыла. Мага комментарийлер көп жазды эле, сен түшүнбөйсүң, эң күчтүү өлкө баягы булар деп, Орусия деп, мисалы үчүн Евразия, Кытай деп. Эми жазгыла, эмне деп ойлойсуздар? Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.